Саламатсыңар, урматтуу мекендештерим. Силердин баягы ой жүгүртүп, бизге кандай бир кеңеш айтыш үчүн бир маселени чыгаргым келип атат. Бүгүнкү күндө эгер биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларын эл менен шайлай турган кылсак жана кирешеге толугу менен киреше салыгы менен сатуудан салыгын кошуп берсек, жергиликтүү бийликтин бюджеттик көлөмү почти 2 эсе өсө тургандай болот экен да. Канчалык ирет бул силердин жергиликтүү бийликте өзүбүз процесстер менен башкарабыз, кандай бир иштерибизди жасай алабыз дегенге жардам берет. Жооп берип, бул туура багыттагы ойбу же бизге ал нерсе жардам бербейт деген турасыңарбы? Негизи жергиликтүү бийлик чыныгый элдин оюн ишке ашырган чыныгый бийлик болуш үчүн эмне керектигин жазып коюңузларчы. Чоң сураныч. Барыңар сак саламатта болуңуздар. Жакшы маанай каалайм. Бирге биз күчпүз, бирге биз Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кошо алабыз. Жакшы туруңуздар. Комментарийлериңерди жана бөлүшүп койгонуңуздарды күтөм.